Баарыңыздарга кутман кеч, кандайсыздар? Мен эфирге чыкпасам болбой калды. Сөз түрдө өзүм эфирге чыгып айтып беришим керек болду. Баарыңыздарды күтөм, келиңиздер. Бүгүнкү сабак боюнча, күндөлүк боюнча аябай көп суроолор болуп атат. Ошол жөнүндө да айта кетейин сиздерге. Жаңы эле Гүланда менен бизде совместный эфир болду. Аябай сонун эфир болду. Сөз түрдө азыр Гүланда сактап коет. Эфирине кирип көрүңүздөр. Сөз түрдө акча жөнүндө сүйлөштүк. Дуалар жөнүндө, визуализация, медитация, карта желаний, бардык темаларды сүйлөшүп кеттик ошол жөнүндө. Өтө сонун эфир болду. Bitti mi? Bitirek misin? Кандайсыздар? Бир жарым саатка чыктым. Мен, как обычно, жарым сааттын бир саат болуп кетет. Өзүңүздөр билгендей. Бүгүн мен өзүмдүн курсум жөнүндө айта кетейин дедим. Айтынук, жаңы эле эмне деп аттың эле? Мам, Ау. почему не Нас подожди, мен бүтө элекмин. почему? Бар ичип кел. Кайра келиңиздер, мен сиздерге бир аз информация берейин. Жакшы, буюрса кандайсыз, кандайсыздар? Машко, не трогай, пожалуйста. Кыймылдап атпайбы экран? Төшөңгө жатып турчу, могу жерге, пожалуйста. Барма, күндөлүк сурап келчи атаңан. Сага? Күндөлүк сурап атасың. Так, күндөлүктү мен сизге таласка салып жибере алам. Кандайсыз, Аселже? Жамалже? Экон тең. Чоң рахмат. Балдар жакшы буюрса. Сизди тааныдым. Аватардан тааныйм мен көпчүлүгүн. Күндөлүктү бардык жака доставка кылабыз. Бүт жака доставка бар. Москвада десеңиздер, Москвада азыр кыргызча күндөлүк бар. Орусчасы ал кезде чыга элек болчу, ошон үчүн Москвага орусчасы жетпей калган. Кыргызчасын алсаңыздар болот. Азыркы учурда кыргызча, орусча мына. Кызым көтөрүп келет. Thank you, Машко. Бул жакта эки күндөлүк бар. Кыргызчасы, кыргызча күндөлүк жаңы эле максатты кантип коебуз деген да суроо болду. Кантип жалкоолукту жеңем деген менде аябай суроолор көп келет да. Кантип жалкоолукту жеңем? Бир саат болду ал эми жуйсуң. Алып салып жуу. Бүттөн крем сыпып кой. Мына ушул күндөлүк сиздерге бүт бардыгын заменять этип берет да. Максат койгонду үйрөнөсүздөр, кыялдарды койгонду үйрөнөсүздөр, обидалар кое берүүнү үйрөнөсүздөр, лишний нерседен арылгандан үйрөнөсүздөр. Сиздердин мына жаңы жашоого болгон эң биринчи кадамыңыз ушул күндөлүк болот сиздерге. Эмнеге берчи ошону? Жакшы болбой атат го. Эмнеге десеңиздер, бул күндөлүктө мен өзүмдүн башыман өткөн, мен өзүмдүн жашоомду өзгөртө турган практикаларды мен ушул күндөлүккө камтыганмын. Бардыгын ушул күндөлүктөн алсаңыздар болот. Чындыгында күндөлүк өзү 300 сом турат, но ичиндеги баалуулугу Акчын компьютер койтайын ба? Атаң айтып койчу, айтып берип кой дечи. Күндөлүктүн ичиндеги баалуулугу 300 миңден жогору да, чын эле. Анткени мындай кичинекей аябай сжатый основной информацияны бир гана ушул күндөлүктөн алып коесуздар. Угулуп көрүнүп атам, жакшы эле. Ушул күндөлүктөн алып коесуздар, көрүңүздөрбү? Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайт элем да. Үйдө отурасызбы, иштейсизби, декреттесизби, неважно. Эгерде өзүмдү өстүрөм, өнүгөм, жашоомду өзгөртөм десеңиз, мына сиздерге эң күчтүү, эң доступный курал ар дайым жаныңызда, ар дайым любой учурда, любой время ачып карай бересиздер, любой время колдоно бересиздер. Бүгүн күндөлүктү сүйлөшүп ачып көргөндөр көпчүлүк айтат да, сен менен эле сүйлөшүп отургандай болдум дешет да көпчүлүгү. На самом деле аябай жалпак тилде, жөнөкөй тилде түшүндүрүп бергенмин. Андан кийин ушул эле күндөлүктүн орусча варианты чыкты. Бул көк цветте мына. Точно эле ушул күндөлүктүн переводу. Мунун баасы 400 сом, орусчасыныкы 400 сом, кыргызчаныкы 300 сом. Ким кыргызча түшүнбөйм десеңиздер, орусчасы чыкты, Махатча. Ким кыргызча түшүнбөй билем десеңиздер, мына орусчасын алыңыздар. Жок, мен кыргызча эле түшүнөм десеңиздер, мына кыргызчасынын баасы 300 сом. Эч ойлонбостон алыңыздар. Жаңы жыл келатат, жаңы жылга жакындарыңыздарга белек. Эң сонун белек мына күндөлүк болот да. Эмнеге дегенде, сиздер жакыныңызга жөн гана
белек тартылабастан, жөн гана эмоция тартылабастан сиз жакындарыңызга дагы жаңы жашоого болгон үмүт тартуулайсыздар. Жаңы жашоого болгон бир кандай десем, жаңы бир тепкич болот да, бул адамдын жашоосундагы жаңы тепкич, жаңы жашоо болот. Эгерде сиздин ошол адамдын жашоосу өзгөрсө, ал сизге эң чоң плюс болот да. Жакын адамдарыңызга, кимге жакын адамыңызга жакшылык кааласаңыз, айтат эле мына ушул күндөлүктөрдү бериңиздер. Жашоосу өзгөрсүн десеңиз, мына ушул күндөлүктөрдү белекке бериңиздер. Жаңы жыл келе жатат. Алыңыздар, сөзсүз түрдө. Бардык жакка салып жиберебиз. Бул биринчи нерсе. Экинчиси, менин бүгүн өзүн өзү өнүктүрүү 3 жумалык курсум башталды. Бул күндөлүктө ошол курстун бир 30% информация бар. Чынында 30% информация бар мунун ичинде. Ал жакта эми курста 3 жумада жаңы жыл, жаңы мен деп аталат. Гүлжан кандайсыз? Москвада бар, кыргызчасы бар Москвада. Мага личкага жазсаңыз, мен WhatsApp номерин беремин сизге. Москвада Бегимай деген келин сатат. Ошо келинден алсаңыз болот. 3 жумалык курс башталды. Ал курстан сиздер эмнени үйрөнөсүздөр? Эң биринчи эле мына күндөлүктөгү айтып атам, 30% күндөлүктөгү техникаларды, практикаларды берем. Бул биринчиси, экинчиси өзүн өзү сүйүү боюнча тема болот. Финансы боюнча акчаны кантип табыш керек? Акча марафонун көп сурап атасыздар. Акча марафонун мен ошо курста дагы беремин. Ошо курста да берем сөзсүз түрдө. Андан кийин еще эмнени үйрөнөсүздөр? Личные границы деген тема бар. Личные границы деген вообще эмне? Бирөө келип алып сизге антип калыптырсың, мынтип калыптырсың. Элементарно мага бирөө келип алып жолуң жарашпай калыптыр, анан тигинти албайт белең, мынтип албайт белең десе, эгерде ооба өзүңөргө да белек кылгыла, биринчи очередь өзүңөргө күндөлүктү белек кылгыла десе, сиз мисалы кандай кабыл аласыз? Бүгүн эле мага азыр эфирге кирди, Алина же айтып калды, мен өзүмдүн историямды айтып берген, бир эфирим бар эле да, түз эфирге чыгып айтып берген, анан YouTube каналга жүктөп койгом. Анан ошол боюнча эле турган, ал эфирде эле көңүл бурган эмес. Анан ушунча комментарийге эч көңүл бөлбөпсүң дейт да. Анан өзүмө кызык болуп кетти, мен комментарийлерди ачпайт элем да, карабайт элем да, көп деле кирсем эми шумдук эми шумдук комментарийлерди жазышыптыр. Ал кезде мен чачым алдырып салып, жаңы өсүп аткан, анан мен жаңы жол салып жүргөн кезим болчу. Анан сен андайсың, мындайсың, анан элдин баары психолог болуп кетти, анан экинчи Гүлзат Мамытбек келсиң, анан чачыңды өстүрүп алчу, анан тишиңди оңдотуп алчу. В общем, шумдук да. Окуп алып бир күлөмдөсүңөр, боорум эзилип күлөмдөсүңөр, комментарийлерди окуп алыпчы. Мурун болгондо, мен эгерде ушул эле отношение мурун болгондо мен ыйламакмын да. Мына Алина же айтпаса, мен ал комментарийди көргөн да эмесмин. Мына Алина же өзү да күлүп атат бул жакта. Действительно көргөн эмесмин да ал комментарийлерди мен. Отуруп алып бир ушунча күлдүм, боорум эзилче күлдүм. Анан айтып атпайм, мен көрбөпмүн ушул комментарийлердин бар экенин деле депчи. Анан бул эч нерсе эмес деп атпайм, аякта бир 50 эле комментарий бар экен, ал эч нерсе эмес деп атпайм. Гүлзат Мамытбек менен ызы чуу болгондогу 2000дей комментарий бар болчу. Мен көбүн еще башында отуруп алып өчүрө бергем, көрүп алып стресс болуп, нерв болуп, ыйлап алгам. Где-то бир жума жеткен жок, 3-4 күн аябай катуу стресс болдум да. Сен өзүң ошондойсуң, анан тигил бул, эми бар жок сөздүн баарын оозунан агыйт кирип карайт чыккан адамдар экен, жалаң эле комментарий жазгандарчы. Анан аларды угуп отуруп алып ыйлайт элем, отуруп алып нерв болот элем, аябай ушинтсе мага күйөөм айтты да, эмне кыласың анын баарын депчи. Алардын канчалык иши бар, алардын жеткен мээси ошол экен, эмне кыласың аларга теңелип деди да. Анан ошондон кийин эсиме келди, анан таштагам да. Ошончасы комментарийлерди ачпайм да. Ал билбейм, ал жакта эле толуп кетсе керек, атсам аны дагы такыр күлсөм керек да. Анан көп комментарийлерди өчүрүп чыккам, баарына жооп берет элем отуруп алып, өчүрөт элем. 500-600 комментарийлерди тазалап салгам да башында. Азыр менде ал нерсе жок. Эмнеге дегенде, личный границы я себе уже выстроила. Бирөө бир нерсе десе, если мен андан бир нерсе сурабасам, аны кандай мага отношение кылса, мен ошондой эле жооп берип коем да. Действительно. И ошол нерсени дагы үйрөнүш керек да. Ал жакта сила воли керек, ал жакта самооценка керек, чтобы ошого устоять, ответить, жооп бериш үчүн дагычы, сөзсүз түрдө. Ошол нерсени үйлөнөсүздөр. Андан кийин ал колдук бетке жок ошо. Ошо мужская, женская энергия деген бар. Женская энергия деген дагы мен только турмушка чыккан айымдарга деп өткөндө 2 күндүк марафон болгон. Чоң рахмат. 2 күндүк марафон болгон. Азыр деле аябай бурный обсуждение болгон. Ал жакта жалаң турмушка чыккан айымдар гана түшүнөт. Просто аны түшүндүрүп берем. Ошол женская энергия, ошол теманы да мен силерге жөнөтөмүн. Андан кийин женская, мужская энергия эмне үчүн аял киши баардыгын мойнубузга алып алабыз? Кантип эркек киши жардам бериши керек? Кантип, в общем, балансты кантип табабыз? Ошол боюнча болот сабактарыбыз. Өтө кызыктуу сабактар болот.
ал мындай да битке теңелип көйнөгүмдү өрттөйсүңбү деген эле темада алчу. Чынында ар бир комментарийге жооп берип отурсам, мен алардын деңгээлине түшүп калган болом да. Мен алардын деңгээлине түшкүм келбейт. Ал ар бир адам өзүнүн акылына жараша жооп берет да. Акылына жараша любой нерсени акылына жараша эмне кылат? Баалайт да. Көбү жакпай калды, значит, ошол жеткен акыл ошол. Ошону көрүп атат адам. Ошол мен сүйлөп аткан ошол жакта өзүмдүн окуямдан мотивация алган жок, наоборот, ал андай экенсиң, мындай экенсиң деп менин чачымды карап, көзүмдү карап, тишимди карап, ошону гана көрдү да адам. Жашоосунда адам ошо эмнени көрсө ошону кыла берет да. Ошондуктан мен ага көңүл бурган эмесмин да. Ага жакында алин ага деле көнүп каласыз, көңүл бурбай каласыз ага. Анткени эмне үчүн жалаң эле мындай ийгиликке жеткен адамдарда, Инстаграмда особенно хейтерлер аябай көп болот. Ошол эле Анжеликанын эле акыркы постторуна кирип комментарийни окуп көрүңүздөрчү. Сен андайсың, мындайсың деп толтура жазышат. Көңүл бурабы? Бурбайт. Эмне үчүн? Потому что ал анын деңгээлине түшпөйт. Ей все равно ага барыр да. Итир өрөт, кербен жүрө берет деген бар го. Вот ошондой эле да. Ошондой принцип менен жашаш керек да, негизичи. Андан кийин тиги негатив жазган адамдар жакшы сөзүн айтат дейт. Негатив жазган адамдар просто ичинде башка нерсеси жок. Адам ичинде өзүндө эмне болсо ошону гана бере алат. Значит, ичи пустой да. Же болбосо аябай настолько негативге толуп калган, жашоосунда настолько нааразы адамдар, что ошону айтат да. Просто адам эмнени көрсө башка адамдан, значит, ичинде ошол нерсе толуп калган. Ошол нерсени просто эле күзгө эле көрсөтө берет. Гүлзат Мамытбек акчабызды бере элек. Значит, оказывается, так возможно, это можно, болот экен ошондой нерсе. Но мен бирок ситуацияны кое берип койгом, ал мага береби бербей мага бир тыйынчалык айырмасы жок. Эмнеге дегенде, это финансовая яма. Ал нерсени көтөрө берсем, каждый раз ойлоно берсем, мен артка кетем да. Мен башы көзүмөн садака деп койгом ал акчаны. Келеби келбей мага эч айырмасы жок. Чынында эле. Хотя там сумма чоң эле, $1,500 карыз бизге. Мен бирок ошол нерсени кое берип койгом. Антпесе болбойт. Антпесе эч кандай сиздерде рост болбойт. Ошо мага акча карыз эле, акчам качан карыз берет деп эле кечке жаза берсеңер, нервиңер да кетет. Адам менен да урушасыңар. В общем, мен ошол үчүн жолдошум менен чуть эле ажырашып кете жазганбыз да ошол ситуация үчүнчү. Күндө урушабыз, күндө нерв, күндө стресс. Аны айткамда акыры, ошол акчаны табасың го өзүң деле. Колуңа келсе табасың ошол акчаны. $1,500 эле болуп атабы, сага кептин баары ошол болуп атабы. Ошол үчүн азыр экөөбүздүн ортобузда чырчадак ошон үчүн болуп атат. Тебе не надоело дедим да, мен уже ташып кеттим ал нерседен депчи. Просто кое берип койчу ал нерсени, акча табылып го, главный ден соолугуң барбы, алты саның аманбы. Таба аласың болуп ошол акчаны, болду да кое берип кой, бүттү. Считай, что просто башка тормес жака инвестиция кылып, банкрот болуп калдым, элестетип кой, болду деп кой. И то бул $1,500 аябай эле чоң сумма эмес го деп койдум да, и все, вот так отпустили, ошончо ал нерсени азыр көтөрбөйбүз да. Нам как-то барьер болуп калган да, мындайча айтканда. Чоң рахмат Айтынук. Күндөлүктөгү прям аябай супер результат көрсөткөн, аябай бат убакта результат көрсөткөн Айтынук болгон. 18 жашында iPhone 11 Pro алды. Күндөлүктү толтурганда 28 күн болгондо iPhone алып койду. Мен аябай таң калгам. Ойлочумун да, күндөлүктү толтурганда 1,5 жыл болуп калса керек десем, 1 айга жетпей эле ошо максатын жазып туруп ошону алып койду. Эң туура айтып атасыз, каждый человек богат тем, что имеет дейт. Эң туура. Эфирде билбейм, сактабайм деле го дейм. Гүлзат Мамытбек боюнча историяны мен Instagram, YouTube каналыма Айкерим Жайырбекова деп кирсеңиздер, ошол жакта Гүлзат Мамытбек болгон история деген бар. 70 канча миң просмотр болуп жүрдү эле, ошону көрөсүңөр. Анан комментарийлерин окуп көрсөңөр вообще болосуңар аякта, сөз жок да ал жакта. Ооба, садака болсун. Чоң рахмат айжан. Вот курс ошол жөнүндө болот. То есть ар ким ар кайсы нерсени айта берсе, ошол нерсени угуп, өзүңүзгө алып, баарын кабыл ала берсеңиз, сиз сынып каласыз да. Ар бир адам бул жашоого келгени, ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн миссиясы бар. Анан тиги тинтип койду, бул мынтип койду деп жашай берсеңер, ал эч кандай жашоо эмес. Ошол эле кайненеңиз, ошол эле күйөөңүз, кайын журтуңуз, ата энеңиз ал антип атпайбы, бул мынтип атпайбы дерсеңиз, бул жакта эч кандай жашоо болбойт. Действительно жашоо болбойт. Жашоого сиз бирге эле атасыз. Ушул сизге Кудай Таала ушундай мүмкүнчүлүк берди, мына сен ушу жашоого жашап көрчү деп. Ошону сиз кандай жашап атасыз? Наалып, сүйлөнүп, постоянно урушуп бирөө жарым менен, постоянно бирөөгө таарынып, ушунчалык жашоого келген мүмкүнчүлүктү биз пайдаланбай атабыз да. Жашоонун баркын билбейбиз, убакыттын баркын билбейбиз. Ооба.
убакыттын баркын билбейбиз да, анан баарынан алып напчып жашайбыз. Мен тигиним жок, аным жок, мунум жетишпейт, тигил бул депчи. Бирок сиздин жашооңуз бирөө үчүн кыялы да. Мисалы менин жашаганымдай, мен кандай жашоодо жашасам, балким бирөө менин жашоом бирөө үчүн кыял да. Мен да ушундай жашагым келет. Мен да ушундай болгум келет дейт. Мен мисалы башка бир адамды кумир тутам дагы, аны кыялынан да менин жашоом ушундай болсо депчи, көрдүңүзбү? Сиздин жашооңуз бирөөнүн кыялы. Ошондуктан баарына шүгүр келтирип, тобо келтирип жашаш керек да. Курс ошол жөнүндө болот 3 жума бою. 3 жума бою сиздердин подсознанияңыздарды, мээңиздерди ачып, тазалап, жаңы информацияны, сонун нерселерди куюп кайра жаап коем да. И жаңы жылга сиз уже жаңы жашоо менен киресиз. Жашооңуз уже башкача болот, совсем башкача болот. Ошол эле жашоо, ошол эле үйдөсүз, ошол эле квартирадасыз, может быть, ошол эле бала бакыра, ошол эле күйөөңүз башка жака кетип калбайсыз эч жака. Ошол эле кайын журт, ошол эле ата эне, ошол эле сиз. Бирок жашоого болгон көз карашыңыз такыр башка болот. Совсем башка болот. И өзүнөн өзү эле сиз өзүңүз өзгөргөн сайын жашоо сизге дагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ача берет. Мындай да, сиз качан өзүңүздү өзгөрткөндө, алам да сизге ушунча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Тияктан, бияктан болгон нерсенин баары келе берет да, сизге керектүү нерсенин баары келе берет. Мурун сизде жалаң проблема болсо жашооңузда, тигил проблема, бул проблема дей турган болсоңуз, азыр жалаң мүмкүнчүлүктү көрүп каласыз да. Курстун баасы 2000 сом турат 3 жумага. 3 жумага 2000 сом. Ал 2000 сомдун ичинде эмне кирет? 15 түз эфир. Бизде бүгүн вводный сабак болду. Өзүмдүн историямды биринчи жөнөттүм, чтобы ким менен сүйлөшүп атабыз, ким сабак өтүп атат билиш үчүн мен өзүмдүн мурун өткөн ошо прямой эфиримди жөнөткөнмүн. Эртеңден баштап түз эфирге чыгып баштайм. Ушундай эле түз эфир, бирок YouTube каналда закрытый ссылканы жөнөтөм. Эч ким ошол сабакта катышкандан башка эч ким көрө албайт ал ссылканы. Только сиздер көрөсүздөр. Бул биринчиси. Күндө эртең менен жолугуп турабыз. Экинчиси, куратор болот. Группада Мунара деген куратор кыз бар. Мунара менен мен былтыр жазында таанышып калганмын. Как раз былтыр эмес, быйыл жазда эле карантинде таанышып калганмын. Карантинде мен 10 күндүк марафон баштап, марафон өткөм. Ошол марафондон экөөбүз сүйлөшүп таанышып калганбыз. Анан ошол боюнча Мунара жок болуп кетти. Анан кайра мен акыркы 5-потокто курсума катышты, жакында эле бүткөн. Результаттары өтө сонун, экөөбүздүн жашоого болгон көз карашыбыз, мнениябыз, элге жардам бергибиз келгендиги баардыгы окшош. Ошондуктан мен Мунараны куратор кылып тандап алдым. Сиздерге жардам берет, бүт суроолоруңузга жооп берип турат. Личный суроо болсо личкага жазасыздар, эгерде группага жаза албайм десеңиздер, личкага лично иштесеңиздер болот. Баардык суроолорду Мунарага бересиздер. Группада болсо общий тапшырмалар жөнөтүп турасыздар. 2000 сом, сабактын баасы 3 жумага 2000 сом. Плюс еще ошо куратор менен иштесеңиздер. Качан сиздерге бир адам наставник болуп, түшүндүрүп, айтып берип атканда, ал адам информацияны батка ала алат да. Мен могу жерин түшүнбөй атам, муну айтып койчу, тигини айтып койчу деп, любой суроо менен кайрылсаңыздар болот. Личный вопрос менен кайрылсаңыз болот. Эгерде Мунара өзү жооп бере албай калып атса, ал мага берет, анан чогуу чечебиз. Мен аркылуу да сүйлөшөсүздөр. Ошондуктан сөзсүз түрдө катышыңыздар. Бүгүн биринчи вводный сабак болду. Күндө мен сиздерге бир кино берип турам. Күндө кино көрөсүздөр. Бул курста мурун кылчу эмесмин бул нерсени. Күндө бир кино берем. Бергенде дагы какой-то бир сериал же болбосо комедия же болбосо боевик нерсе эмес, мотивация бере турган кинолордон берем сиздерге. Сознанияны өзгөртө турган бүгүн бир кинону көрүп, өзүм биринчи көрдүм, 2 сааттык кинону көрдүм. Потом анан группага жөнөттүм да, мен өзүм көрмөйүнчө бербейм. Көрдүм, анан жөнөттүм. Аябай прям адамдын мүмкүнчүлүгү настолько чоң, настолько потенциалыбызды биз өзүбүз ача албайбыз да, билбейбиз да, кандай потенциал бар экенин адамда биз биле бербейбиз. Жок, мен колуман келбейт, мен кыла албайм деп беребиз да. Вот ошол жөнүндө болду бүгүнкү кино. Өтө сонун кино экен, мага аябай прям катуу ойлондуруп койду да меничи. Бала мындай гимнаст бала экен. Гимнаст бала, анан ал эң смысл мындай экен да, ал кинонунчу. Биз бир максатты коюп алат экенбиз. Мен могуга жетем, анан мен бактылуу болом депчи. Качан ушуга жеткенде, ошондо мен бактылуу болом. Мисалы сиздер деле айтышыңыздар мүмкүн. Мен качан монча сом акча таап баштасам, ошондо бактылуу болом. Мен үй алып алсам, машина алып алсам, балдарымды чоңойтуп алсам, анан мен бактылуу болом. Кимде ошол нерсе бар? Мен ушуга жетем, анан точно бактылуу болом деп. Мен күндө список берип турам, ал жакта список өтө чоң. Мен биринчи көрүп туруп анан берем да. Ошондуктан бул жактан айта албайм, потому что өзүм көрөм, анан берем ошо кинолорду. Биринчи көрүп, настолько действительно ошо жашоону көз карашты өзгөртөт бекен, ошондой пайдасы бар бекен айтып туруп анан берип турам кинолорду. Азыркы кино жөнүндө атын эле унутуп калдым. Смыслын айтып берейин деп атам да. Анан ал тренери дагы айтат да, вот сен жетишиң керек. Ал олимпиадага чыккан атат.
олимпиада чыккан атат, анан эме да уже назад кетип баштайт да, почему-то башкача болуп баштайт. Анан бир абышка болот. Заправка иштетип эле абышка экен, бирок настолько мүмкүнчүлүктөрү чоң эме абышка экен да, ошону көрүп калып ошол келип баштайт. Мен тренерим болчу депчи. Жок, кино көрүп жашоо өзгөрбөйт, жашоого болгон көз караш өзгөрөт. Көрдүңүзбү, сиздин кандай установкаңыз бар? Кино көрсө эле жашоом өзгөрүп кетеби. Сиз ишенбейсиз ал нерсеге, ошондуктан сизге ал нерсе келбейт. Ошондуктан сиздин жашооңуз өзгөрбөйт. Анткени сиз ишенбейсиз. Ошол тренерге барат, анан кайдагы нерсенин баарын эле айтып атасың, мага болбогон нерсени айтпачы мен деген, барып машыгышым керек деп туруп кетип калат. Анан кетип калгандан кийин акча марафонуна кел айжан. Аварияга попадать этет. Авария болгондон кийин бүттү, уже чемпионат калды, олимпиада калды да, барбайт да ал жака уже. Буту 17 жагына сынып кеткен экен. Жарабайт, бүттү, вообще инвалид боюнча каласың дейт да. Если басып кетсең, это будет чудо дейт да. Анан тиги бала ошентип жүрүп көп ай өтөт ортодон. Анан өзүн колго алып, жок, мен баары максатыма жетишим керек деп тиги кишиге кайра барып баштайт. Анан ал жактан уже башка задание берип, башында башка задание, физикалык жактан задание кылып атса, бияктан уже именно местный штатка заданияларды берип баштайт да, сен ушуну кыласың, тигини кыласың депчи. Ооба, анан вот кино алып эле жашоо өзгөрүп атат бекен. Сиздин сериал көрүп жашооңуз өзгөрүп атабы? Ошол суроону сизге берейин. Күндө сериал көрүп, телевизор көрүп, Инстаграмдан элдин сторисин көрүп жашооңуз өзгөрүп атабы? Параллельно эле сизге суроо да. Параллельно сизге суроо. На реальных событиях болгон нерсе экен, вот айтса эстеп кеттим. Жашоодон алынган действительно болгон нерсе экен да. Анан буту баспай калат да, практически баспай калат, бирок ал өзүнө айтат, жок, мен басам деп, кайра ошол тренерине барып, кайра машыгып баштайт. Анан акыры, как ни в чем не бывало, ошол келип чемпионатты утуп алат экен да. Чемпионатты утат, олимпиаданы утат. Анан эң башкысы, ошол жактан бир эмесин айта кетейин, бир отрывок. Киши айтат да, мен сени ошо экөөбүз таанышканда биринчи күндө эле көрсөтөйүн деп жүргөм ошол нерсени, бирок сен ага даяр эмес болчусуң, сен эми даяр болдуң, жүр көрсөтөбүз, бутуңа удобный тапочка кийип чыгасың эртең. Бир топ басабыз дейт да, басабыз, мен сага көрсөтөм дейт. Анан тоого чыгышат, 3 саат бою токтобой чыгышат. Анан чыккандан кийин карасам, мындай пейзаж да, эми мындай красивый жер, мындай кооз жер, бирок мындай көргөн десең эч нерсе эле жок. Бир тоонун эле чокусуна чыгышат. Анан ошол бутун алдында таш турган болот да. Анан устат айтат да, мына мен сага ушул ташты көрсөтөйүн дегем дейт да. Десе, анан тиги кишини, жаш баланын аябай жини келет. Мен 3 сааттан бери аракет кылып ушунча чыктым ушул ташты көрүш үчүнбү дейт да. Мен ал ташты жерден деле көрө алам го, любой жактан көрө алам го дейт да. Бирок келатканда ал мындай деп келет да, ой, мен аябай күтүп атам ушуну. Жаңа жылды дагы, Рождествону да мынчалык күткөн эмесмин, прям аябай чудо болчудай күтүп атам деп, мындай в ожидании бир нерсе, бир сонун нерсе болчудай болуп чыгат да, ошол жака чыксам эле мен сонун нерсени көрөм деп чыгат да. Өтө сонун нерсени көрөм деп чыгат. Барса эле эч нерсе жок. Бутун алдында турган эле таш. Ошондо ошол киши айтат да, эгерде сен ошол максатыңа жеткенде гана бактылуу болосуңбу дейт да. Эгерде сен макул ошол чемпионатка барсаң, ошо олимпийский играга барсаң, ошону утуп алгандан кийин өзүңдү бактылуу сезесиңби дейт да. Ошондо гана сен бактылуу болосуңбу? Азыр да сиздерге ошол эле суроо да, сиз ошол максатыңызга азыр бир максат коюп атасыз да. Мен бактылуу эмесмин, мен жашоом монда, мен могу жетсем, сөзсүз түрдө мен бактылуумун, сөзсүз түрдө мен вообще сонун болот. Монтип акча таап баштасам, тигинсем, ошондо бактылуу болосузбу? Сизге да суроо да, ошондо сиз бактылуу болосузбу? Мага ошонусу аябай жакты да. Адам баласы биз бир максатты коюп алат экенбиз да, анан ошого аракет кылабыз, это хорошо, кылыш керек, но процессти унутуп коет экенбиз да. Ошол процессти унутуп коет экенбиз. Тына берип, как белка колесе монтип айлана берип, процессти унутуп калат экенбиз дагы. Анан жеткенден кийин вроде такого чувства нет. Тиги бала деле ошого жетти, чокусуна чыкты, бирок наоборот жини келди да, мен ушуну көрүш үчүн келдим бул жака депчи. Процессти унутуп койду ал. Ошо чыгып келаткандагы, сүйлөшүп аткандарын, сүйүнүп атканын, аябай бир нерсени күтүп атканын унутуп койду да. Жашоодо деле ошондой, биз максат коюп алабыз дагы, анан ага чейин жашообузга наалып жашайбыз да. Мен могу жетем, анан сонун болот деп. Жеткенден кийин деле андай чувство болбойт. Неге дегенде биз процессти калтырып коебуз. В процессе кылып аткан ишибизди, ошо максатка жетип атканда, ошол жакта болуп аткан иш аракетти биз унутуп коебуз да. И все. Эмне үчүн сиз какой-то бир максатка жетсеңиз, какой-то бир нерсе болсо, эч кандай мындай эме болбойт, удовлетворение болбойт да. Неге? Анткени сиз процесс менен өзүңүз ошол болуп аткан нерсе менен
пока максатка жетип аткандагы кылып аткан иш аракеттериңиз менен сиз өзүңүз ошого ыраазы болбойсуз. Ошону менен прям удовольствие албайсыз да мындайча айтканда ошол нерседен. Вообще сонун фильм экен, сөзсүз түрдө группага таштагам Алина жет, сөзсүз түрдө көрүңүздөр ошол фильмди. Мен 2 саат отуруп алып көрдүм да, аябай таасирлендим ошол кинодон. Күндө эртең менен туруп мен мотивационный видео көрчү элем да, 10-15 мүнөттүк эми сөзсүз түрдө кинону дагы ошоюнду атам, потому что бардык нерсе жашоодон алынган нерселер да. Өзгөртөт. Андан кийинкиси дагы бир пункт дагы коштум, бул сөзсүз түрдө музыка. Мен музыканы мурун кошчу эмесмин, но музыканы дагы алып элем монтип бийлеген же тансага түшкөн музыка эмес, со смыслом. Мааниси бар музыка. Көпчүлүк учурда биз музыка угабыз, бирок маанисине көңүл бурбайбыз да. Ооба, жагышы мүмкүн, бийлешибиз мүмкүн ошол музыкага, но сөздөрүнө маани бербейбиз да. Вот сөздөрүнө маани бергенди үйрөнөбүз. Ар бир нерсенин өзүнүн баалуулугу болот. Ошол нерсеге басым жасаганды үйрөнөбүз. Вот. Китеп сөзсүз түрдө болот. Китеп список литература сөзсүз түрдө болот. Список литература мен жөнөтүп коем. Кинонун атын чын эле унутуп калдым азыр. Не деген кино эле? Бирдеме Воин беле, эмне эле, атым өчкүр. В общем, Google'дан карап эле, открытый доступта бар экен, 2006-жылы эле чыккан кино экен. Алып көрдүм. Алина эсиңизде болсо айтып коюңузчу. Ооба, сөзсүз түрдө көрүңүз. Күндө ошондой фильмдерди күндө жөнөтүп турам. Бул сериал көргөнгө караганда, 2 саат телевизордун алдында отурганга караганда, кошуна колоң менен, тууган тушкан менен телефон чалышып алып кучакташканга караганда пайдалуураак да. Өзүңүздөргө бир жаңы нерсени аласыздар. И сөзсүз түрдө мен күндө берип турам кинолорду. 15 эфир болсо мен демек 15 кино берем күндө. Страх жөнүндө мен айтып берейин. Азыр эмне үчүн мен силерге бир эле страхты айтып берейинби? Өтө жөнөкөй страхты айтып берейин силерге. Эмне үчүн сиз азыр курска келбейсиз? Эмне үчүн сиз курска келбейсиз? Анткени сиз курска келсеңиз акчаңыз куруп кетет. Акчасы жок отуруп каласыз. Бул биринчи сиздин корку сезимиңиз. Экинчиси, курска келсем жашоом эмне болуп өзгөрмөк эле? Өзгөрбөй калсачы, мага жакпай калсачы, түшүнбөй калсамчы. Экинчи страх. Үчүнчүсү, эгерде сабактарды өтпөй койсочу, алдап кетсечи, алданып калсамчы, ошол жактан пайдалуу маалымат өзүм албай калсамчы. Үчүнчү страх. Анан эң чоң страх, эң чоң корку сезими бул өзгөрүү. Адам жаңы нерседен коркот, өзгөрүүдөн коркот. Это факт. Жаңы нерседен адам постоянно коркот. Неге дегенде мээбиз бизди сактап турат. Зона комфортадан чыгаргысы келбейт. Ушул жашоо менен эле жашай бер, ушундай эле жашай бер, бүттү болот сага ушул жашоо дейт дагы. И страх изменений сөзсүз түрдө. Ошондуктан сиз коркосуз, ошондуктан сабакка, курска келбейсиз. Вот и все. Башка эч нерсеси жок. Өтө жөнөкөй да. Өтө жөнөкөй. Анан тигинтип койсочу, мынтип койсочу. Анан күйөөм акчаны каяка короттуң десечи, анан эртеңки күнү нан таап жей албай калсамчы, ошол акчаны ушакка салып коюп, анан 2000 сом деген чоң акча да дейт дагы, и ошентип коркуп кала берет адам. Ооба, дин менен сүннөт менен жашаганда бактылуу болосуз. Неге дегенде азыркы курстун баары ошол эле динден алынат. Вот ишенесиздерби? Бүт нерсе эле азыр эмне деген курстар бар, бүт баары айланып келип ислам динине такалат. Мен ошол нерсени түшүндүм да. Бардык нерсе келип динге такалат. Бирок ошол динди биз бурмалап алганбыз. Ушунчалык бурмалап алганбыз, өзүбүзгө подстраивать этип алганбыз да. Подстраивать этип алганбыз. Кандай кылып подстраивать этип алганбыз? Мисалы, аялсыңбы, жолук салын, кийин, мындай кийин, үйдө отур, балаңды бак, күйөөңдүн сөзүн ук, андай кылба, мындай кылба. Через чүр эле динди өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга подстраивать этип койушкан. Ошон үчүн биз динди мындай как-то бир эме көрөбүз да. Койчу дин десе эле мондай жамынган, үйдө отурган, сүйлөбөгөн аялдарды элестетебиз да. На самом деле бүт курстар, бүт аламдагы, дүйнө жүзүндөгү бар курстардын баары айланып келип ошо динге такалат. Мен ошол нерсени жакында билип алып аябай эме болдум да. Оказывается, биз просто бардык нерсенин баарын, бактылуулукту башка жактан издеткенбиз. Бизде ошол нерсе бар өзүбүздө, ошол нерсени билбейбиз да. Бактылуулук, ийгилик, бардык нерсе биздин ичибизде бар. Биз ошону башка жактан издейбиз. Күйөөбүздөн издейбиз, балдарыбыздан издейбиз, акчадан издейбиз, квартирадан издейбиз, окруженияден издейбиз. На самом деле ошол нерсенин баары өзүбүздүн ичибизде бар да. И все. Так, зона комфорта деген эмне? Мисалы, Айжан, сен азыр
бир үйдө отурасың, же болбосо бир жакта иштейсиң, бирок үйдө отурганыңда жакпайт, акча таппайсың, же бир жакта иштесең аның да жакпайт, но стабильный акчаң бар. Эгерде сен үйдө отуруп жумушка чыгып кете турган болсоң, сен зона комфортодон чыктың дей бер. Же ошол эле жумушкан чыгып кете турган болсоң, сен зона комфортодон чыккан болосуң. Сен башка жумуш издейм, мындан көбүрөөк айлык төлөгөн жумушка барам деген, это уже выход из зоны комфорта. Могу курска келгендин өзү дагы зона комфортодон чыгуу да. Неге дегенде адам айтып атпаймынбы, страх изменений, өзгөрүүдөн коркот да. И өзүнүн мындай коробкасы болот. Ошол коробкадан чыкпай, мынтип акырын башын чыгарат, тияк биякта карайт, тинтип атат дейт, кайра кирип кетет. Башын чыгарат, кайра кирип кетет да, ошол жашай берет. Ошол эле коробканын ичинде, ошол эле өзүнүн жашоосунда жашай берет. И налып, напчып жашай берет. Тигиним жетпейт, мунум жетпейт, аны антип коюп, мынтип коюп деп. Андан ары чыкса, как будто аны бирөө жеп кетчү деп элестетет да. Бирөө бир нерсе алып кетчү деп элестетет да. Это и есть зона комфорта. Өсөм өнүгөм десеңиз, постоянно зона комфортунан чыгып туруш керек. Только таким образом можно, только ошондой жол менен гана ийгиликке жетсе болот. Акчаны мага директке жазсаңыз, мен сизге реквизиттер жөнөтүп коем, же болбосо акыркы постто окусаңыз эле, акыркы постто реквизиттер бар. Именно курс боюнча постто. Жолугуп сүйлөшсөңүз болот. Онлайн консультация кыламын. Онлайн консультация эгерде Машко сүйлөп турчу, пожалуйста. Алып кел, атаңа бар. 1 сааты 500 сом турат, эгерде онлайн сүйлөшсөк, офлайн сүйлөшсөк 1 сааты 800 сом турат. Эгерде мен менен шашпай отуруп аралашам десеңиздер, курска келсеңиздер, тоже сонун мүмкүнчүлүк. Бизде өткөн эле встреча болду, кечээ мурда күнү эле, кечээ эле болду встреча. 7 айым чогулуп сүйлөшүп отурдук, токтоканда келди. Мында дагы ошондой встреча болот. Курс бүткөндөн кийин курстун аягында сөзсүз түрдө жолугабыз. Мурунку потоктогулар, кийинки потоктогулар, курстагылар жаңы жыл алдында сүйлөшүп, сөзсүз түрдө отурабыз. Курска катышыңыздар лучше. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө өнүгүш керек. Чоң рахмат. Все, кимде кандай суроо бар? Суроолор болсо бериңиздер. 10:30 болуп кетти уже. Гулянданын эфиринде сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыздар, ал жактан бүгүнкү акча жөнүндө сүйлөштүк, көп теманы сүйлөштүк. Вот сонун нерсени айтып атасыздар. Мыктай Арсанбектин мен сабагына былтыр 1-январда бир эле сабагына качкам. Бесплатный эле сабагына качкам. Эмне жөнүндө эле унутуп деле калдым, бирок чын эле. Анын сабактарына барып көргөн эмесмин мен. Но именно ошонун бир саат беле, 1,5 саат беле курсуна барып, ошондон Алмазбек Жуманазаров деген агайыбыздын ийгилик күндөлүгү деген күндөлүгүн көрүп алып, анан ушул күндөлүктөр чыккан. Идея ошондон келген, ушул күндөлүктөрдүн идеясы. Диета эрк боюнча айта кетсем, бул жактан эми мен азыр мындай да, көпчүлүк айымдар өзүбүздүн денебизди кабыл албайбыз да. Биямда целлюлитим бар, биямда ишим чыгып калды, биям мынтип калды, тинтип калды, арыкташым керек, анан антышым керек, мынтышым керек. То есть өзүбүздү биз толук кандуу сүйөм деп айтасыздар, мен өзүм сүйөм, өзүмө карайм, маникюр, педикюрдан тигин мунун баарын кылам деп, но на самом деле это не так. Эгерде сиз өзүңүздүн денеңизди кабыл албасаңыз, демек сиз өзүңүздү кабыл албайсыз деген сөз. И диета деле ошол нерсеге кирет да. Эрк деле ошол нерсеге кирет. Диета кылып мен биямды оңдошум керек, тиямды оңдошум керек, это уже не принятие себя, өзүңүздү кабыл албоо деген сөз. Бул биринчиси, но ошол эле учурда туура тамактансаңыз, өзүңүздүн организмиңизге кам көрсөңүз, өзүңүздүн денеңизге керектүү азыкты берсеңиз, ошол эле жирный эмес, жареный эмес, майлуу эмес, аябай ошо именно сиздин денеңизге керектүү, организмге керектүү фрукты, овощи, ошол нерсени берсеңиз, это уже совсем другое дело. Курста бул өзүнчө бир чоң сабак болот, мурун өзүн-өзү сүйүү боюнча сабагым бар, аны дагы айтам, анан курста именно дене боюнча айтам. Азыр прямой эфирде айтсам көбүңүздөр түшүнбөйсүздөр, бул слишком интимный тема да, мындайча айткандачы. Аябай чоң курукка айта турган тема эмес. Потому что бунда миңдеген просмотрлор болот, көпчүлүгү түшүнбөйт. Биздин кыргыздарда менталитетте мындай нерсе жок. Дене жөнүндө айтуу, отношения жөнүндө айтуу менталитетте жок нерселер. Ошол нерсени бар мен силерге курста берем, анткени на этом строится да, ошол нерседен башталат баардык нерсе. Москвада күндөлүк бар, кыргызча күндөлүк бар, азыр мен сториске чыгарып коем, номери менен кошо, WhatsApp номери менен жазып алып кете бересиздер. Где-то 10 чакты да эле калды Москвада. Буюрса эми ал бүткөндөн кийин
орысчасы дагы барат, анан кийин орысчасын да алсаңыздар болот. Күндөөлүктүн баасы 300 сом. Москвадагылар муну доставкасы менен 400 аласыздар. Доставкасы менен дегенде Кыргызстандан Москвага барган доставкасы да 100 сом, это өтө арзан. Анткени мен шаар ичи эле доставканы 100 сомдон кылабыз. Бул жактан Бишкектен Москвага чейин доставка 100 сом болот. Ошондуктан алыңыздар. Ооба, диета эмес, туура тамактануу. Туура тамактануу. Мен өткөн айда, эмнеге дегенде өткөн айда мен туура тамактанууга өтүп, суу ичип, мындай диета сыяктуу кармап, ушундай кылып марафонго катышкандан бир күнү 1,5 кило вес таштайм, эртеси күнү кайра 1 килограмм кошуп алам. В общем, ушундай болду да, срыв болот. Таттуу жеп алам, же да бир нерсе жеп алам. Өзүмө тыя берип, акыр аягым эмне болду? Акыр аягы ал жакшы нерсе менен бүткөн жок да. Неге дегенде, биринчи өзүбүздү кабыл албайт экенбиз да. Мен арыкташым керек, тинчишим керек, мынтишим керек депчи. Ооба, диета бул кыйноо, чын эле. Туура тамактаныш керек. Организмге достаточно количество суу бериш керек. Күндө адам негизи өзү 2 литр суу ичиш керек да. Ошол 2 литрди сууну ичиш керек. Овощи, фруктун көбүрөөк жеш керек. Организмди угуш керек. Көбүнчө биз эмне кылабыз кыргыздар? Аябай тамак жеп алсаң, ашканабыз ооруп, ичибиз ооруп жатып калабыз. Это тоже вообще неправильно. Ошол нерседен башталат да. Вот Айтынуктун марафону именно диета эмес, туура тамактануу жөнүндө мага ошонусу аябай жаккан. Мен Айтынуктан туура тамактанганды действительно үйрөндүм да. Азыр үйдө суу май албай калдым. Например, суу майдын мага кереги жок, сливочный май алам только. Оштон дагы азыр сториске жазып коем, полностью жазып коем, каякта кайсы номерлерден алсаңыздар болот. Суу иччүмүн, бирок 2 литр суу иччү эмесмин точно. Эртең менен иччүмүн, ошо суу ичкенди үйрөндүм. То есть это бүт баары денеге болгон кам да биринчи. Дагы бир сонун менин эмем бар, жаңылыгым бар. Өтө сонун жаңылыгым бар. Ушул курста 3 жумалык марафондо бир сабакты, бир прямой эфирди таласка кеткен, ооба. Бир прямой эфирди жолдошум өтүп берет. Биз көбүнчө сен айтабыз да, күйөөң андай отношение кыл, мындай отношение кыл, тиндей кылба, мындай кылба депчи. Но эркектин өзүнүн оозунан уккан ошо кандай болот? Ага, мисалы, эркектерге кандай айымдар, аял кишиси кандай болгон жагат, эмне кылышы керек, эмне жагат, эмне жакпайт, мисалы. Биз өзүбүз айта беребиз, күйөөң андай кыл, мындай кыл, тигинтип депчи. Но на самом деле, чынында эле ошол нерсе эркек кишиге керекпи, керек эмеспи? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Түнгөндө. Бир эфирди жолдошум өтүп берет, мен бүгүн сүйлөштүм. Бир эфир өтүп берди, где-то бир жуманын ичинде. Бир эфирди өтүп берет, ошондуктан курска катышкан айымдар, шок болбоңуздар, бүтүңүздөр. Өз оозунан угасыздар, жолдошумдун өз оозунан угасыздар. Мен сурап көрөйүнчү, Таластагы эже күндөөлүктү сатат бекен, өзүнүн командасына алып турба? Кошуналарбы? Жок. Сага келген окшойт, мен ала алсам, кечип калып жаңылып калыптырмын деп койсом. Мен сурап көрөйүн, Вот, жолдошум сүйлөп берет, бир эфирде айтып атам сени. Бир сабакты өтүп бересиң деп. Жок, бир сабакты. Нет, организм требует эткен эле количествода суу ичиш керек, кыйнап ичип болбойт. Мен Таласты тактап көрөйүн, Таласка өткөндө 15 штук кеткен, бирок ал өзүнүн командасын алып калган болсо, калбай калган болот да. Если кааласаңар, чогулсаңар, бир салып жиберсем, доставкасы арзан түшмөк. Таласка бир 100-150 сом доставка. Экөөңөр алсаңар деле уже 50 сомдон айланып калат. Таластан сурап көрчү, күндөөлүктү алып турбу? Сатат бекен? Алып тур. Сатат бекен, сурап көрсөң? Бияка сурап атышат десең, эгерде бар болсо, сата турган болсо, номерин берип коелу. Сториске чыгарып койма, эгерде азыр сурап көрсүн. Тактап көрсүн. Салайынбы? Натсан жазып көр да. Күндөөлүк боюнча маалымат мен акыркы постума кирсеңиздер, бүгүнкү акыркы постума кирсеңиздер, ошону окусаңыздар, түшүнөсүздөр. Күндөөлүктүн ичин сүрөткө тартып, жасап киргизип койдум. Ошто бар, ошто азыр сториске чыгарам номерин. Ошто өткөндө доставкага кеткенде 5 күндөөлүк бузулуп калган. Сырты да, именно сырты, четтери суу тийип калган экен бир аз. Желип калган жеткичекти. Ошолорду 150 сомдон алсаңыздар болот. Эгерде вообще мүмкүнчүлүк жок, аябай күндөөлүк алат элем десеңиздер, ошто 5 штук. Кичине бракованный, бирок эч эмес, только сырты. Аны скоштоп жасап оңдоп алсаңыздар болот. Аны 150 сомдон алсаңыздар болот. Эгерде жакшы эле сонун эле күндөөлүк алам десеңиздер, анда күндөөлүктүн баасы 300 сом аласыздар. Кандай Элизаче? Элизаче, мен бир дагы эмем калтырбайт да эфиримдечи. Туура тамактануу боюнча арыкта KG, арыкта нижний пробел KG деп жазсаңыздар, Айтынук деген кыз бар. Ошол кыздын марафонуна катышсаңыздар болот. Марафон өтө арзан.
бир айга 700 сом. Но күндө тамактардын рецепттерин да берип турат сиздерге. Канча суу ичиш керек, эмне кылыш керек, кандай зарядка жасаш керек, бүт берип турат. Балыкчыга мен салып жиберебиз, балыкчыда сата турган эч ким жок. Кстати, дагы бир сиздерге бизнес идея, күндөлүктөрдү оптом алып сатсаңыздар болот. Ооба. Сиздин атыңызды жазып коюңузчу, вот Айтунук сонун жардам берет, сиздин атыңызды жаттап алайын. Мен эже фанатым, мен стористен издеп, постоянно карап, мени көрүп турат. Жок болуп кетсем, WhatsAppка жазат, Айгерим барсыңбы деп. Ооба, менюлар аябай жөнөкөй. Вообще сонун тамактарды берет. Мен ошондон үйрөндүм көп нерсени. Айтунуктан үйрөндүм. 18 жаштагы кыз. Гербалайфты мен ичип көргөн эмесмин, продукцияларын билбейм, ошондуктан эч нерсе деп айта албайм. Элнур эже, все. Жаттап алайын, Элнур эже. Эмнени айтып келатмын эле? Вот Айтунуктан алсаңыздар болот. Ой, Айтунуктун марафонуна катышсаңыздар болот. Мен сизге азыр бузулган адресин азыр номерин жазып коем. Стористе карап туруңуздар. Азыр жазамын. Бул жакта могул номерге чаласыздар, бул жакта могул номерге жазасыздар деп. Анан сразу эле ошко жазып атканда мен жанагы бузулган күндөлүктү алат элем, Айгерим эже 150 сом деди десеңиз, сразу берет, түшүнүп берет. Ошто бар. Айтып атпаймынбы, ошто бузулган күндөлүктөр бар, кичине бракованный, сырт эле брак болуп калган. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болуп атса, ошону 150 сомго аласыз. Эгерде жок, жакшы эле күндөлүк алам десеңиз, анда 300 сомго аласыз күндөлүктү. Жакшыларын. Өткөндө доставка болуп атканда, жеткирип аткан таксист кичине эме болуп коюптур. Жакшы каралбай калып, ошончо кичине суу тийип калган, эмне болуп калган, 4-5 бузулуп калыптыр. Ошондуктан өзүнүн басынан да ылдый баада берип атабыз 150 сомго. Просто калып калбасын депчи. Негизи мен айтат элем да, вот арыктайт элем, антат элем, мынтат элем деп өзүңөрдү пичкать этпегиле да, ар кайсы нерсе мененчи. Организмге ар кайсы нерсени иче бербегиле да. Вот я вам так скажу. Тигилдар арыктатат экен, анан бир айда монча килограмм таштап салат экен. Вообще ичпегиле андай нерселерди. Менин автордук күндөлүгүм жөнүндө сөз болуп жатат. Акыркы посту ачсаңыздар, ошо күндөлүк жөнүндө күндөлүктү обзор кылдым. Анан информация жаза кеттим. Ошта бар, бизде Григорьевкада бар. Талашты сурадыңбы? Оңондо кирген чекет экен. Эгерде макул болсо аныкындагы. Бул ким турбайбы? Кайыңды да Алина эже турбайбы? Мунун неме досу. Кызыл Кыяда бар, ооба, калдоолду экен. Кызыл Кыядагы Таңсуу эжеден сураш керек. Кызыл Кыяда бар, Григорьевкада бар, Ошто бар. Бар эле, Москвада бар. Анан Бишкек, соответственно. Кызыл Кыяда да бар болчу, аз эле калды деп аткан. Акыркы жолу 3-4 күн мурун сүйлөштүм беле. Же бир жума мурун сүйлөшкөндө 3 штук калды деп аткан. Кызыл Кыядагы эже. Мен тактап туруп анан жазам, Григорьевканы тактап жазам. Өзүнө өнүктүрүү, максатка карай бир кадам деген менин автордук күндөлүгүм бар. Акыркы посту окусаңыздар түшүнөсүздөр. Ооба, Элнур, анда өзүңүз эле алсаңыз болот экен. Күндөлүктөрдү, идеяны айтып аткам, күндөлүктөрдү ким региондордо жашай турган болсо, оптом алып сатсаңыздар болот. Оптом алып сатсаңыздар болот, 10 штуктан жогору кетет оптом баасы. Мага жазсаңыздар, түшүндүрүп берем шарттарын. Но карызга бербейм, сразу айтайын, наличка эле алып, это как идея сиздерге, бизнес идея. Рекламаны биз кылып беребиз, потому что мага күндө жашат, күндөлүктү каяктан алсаң болот, мен биякта турам, тиякта турам деп. Ошондо бүт барына бул жактан могул номер, тиги жактан тигил номерден алсаңыздар болот деп жазамын. Өзүңүздөр да аракет кылып сатсаңыздар, бул дагы сиздерге өзүнчө эле мини бизнес болот да. Көп региондордо жок, байкадыңыздарбы, көп жакта жок. Кыргызстандын көп точкасында жок, ошондуктан алып сатыңыздар. Биз мында китеп дүкөндөргө берген жокпуз. Неге дегенде, именно вот айымдарга мүмкүнчүлүк берелик дедик да, вот сатып акча табышсын деп. Сиз эмнеге боенбойсуз дейт. Сиз эмнеге боеносуз, Зарина, ошол эле суроону сизге берейинчи. Сиз эмнеге боеносуз? Эмнени жашыруу үчүн боеносуз? Бетиңизде, сиздин келбетиңизде эмнеңиз жакпайт? Мен мисалы келбетим баардыгы жагат, мен ошондуктан боенбойм. Мага бир нерсени жасап, жасалма кылып, бир жак жаап жашырга турган эч нерсем жок. Ошондуктан мен боенбойм. Сиз эмнеге боеносуз? Ошол эле суроо. Байкасаңыздар, мен Инстаграмдан фильтр да колдонбойм. Кирпик чаптаган, анан сулуу куюп койгон, анан апапакай кылып койгон. Аны да колдонбойм да. Мага ал нерсенин кереги жок.
жасалмалыктын мага в общем кереги жок, ошондуктан мен эч нерсе колдонбойм. Суроо бүттү окшойт, Курста күтөм бардыңыздар. Эртең уже түз эфир болот. Сабактар эртең менен саат 8-де башталат. Записи көрөрсүздөр болот. Андан кийин тапшырмаларды кечирээк бошогон учуруңуздарда группага таштап кое бересиздер. Куратор бардыңыздарга жооп берет. Бардыңыздарга жооп берип турат. Ошондуктан курска келиңиздер. Кураторлор менен сиздер иштешесиздер. Кураторлорду менин именно курсума катышкан, ошо курсумдан результат алган айымдарды алам. Мен азыр бир эле кураторум бар пока. Но каждый поток сайын улам куратор алып турам. Если ошондой результат көрсөтө алган турган болсо. Куратор дагы биринчи өзүнө жардам бериш керек, андан кийин айымдарга жардам бергидей деңгээлге жетиш керек да. Эми популярный адам болсо эле боенот деген эми ар кимдин эмеси да. Билбейм, мен мага мисалы жакпайт да. Боенгон, ошондуктан боенбойм. Ооба, эртең менен саат 8-де, андан кийин записи көрө бересиздер сабактарда. Эртең мененкисин өтөм, сабактарды сөзсүз түрдө. Инстаграмдан эмес, YouTube каналдан өтөм. YouTube каналга ссылкасын жөнөтөм. И получается, кимге ссылка келсе, ошол эле адамдар көрө алгандай кылып жөнөтөм да. Күндө эртең менен 8-ден 9-га чейин YouTube каналдан түз эфирден көрүшүп турабыз. Эмне кыласыздар? Реквизиттерди мага жазсаңыздар, мен реквизиттер жөнөтөмүн. Ошого которуп туруп эле мага чек жөнөтөсүздөр, сиздерди группага кошом. Бүгүнкү сабактын записин жөнөтөм. Бүгүн бирок түз эфир болгон жок, мен өзүмдүн историямда эле айтып бердим. Мурунку айтып берген историямда ссылкасын жөнөттүм, өзүм жөнүндө тааныштыра кеттим. Маалымат бере кеттим, 1 сааттык эфирим бар болчу, ошону жөнөттүм. Эртеңден баштап ошо түз эфирден жолугабыз. Өзүңүздөргө ручка, дептер даярдап отурасыздар. Потому что жазабыз, бардык информацияны жаза алышыңыздар керек, чтобы кийин да кайра кайтып келип туруш үчүн. 2000 сом 3 жумага бул өтө эле арзан да. Вложение. Эмне үчүн мен бааларын доступный кылам, чтобы көбүрөөк айымдар курска катышканга мүмкүнчүлүк алыш үчүн, көбүрөөк айымдар катышыш үчүн. Көпчүлүк учурда ошол мүмкүнчүлүктү дагы көбү пайдалана бербейт. Эмнеге? Анткени өзүнө ошол 2000 сомду да ыраа көрүшпөйт да. 2000 сом андан көрө барып бир кийим алып алат, продукт алып алат. Кийими ашып кетсе 1 жыл кетет, андан кийин все калат ошол боюнча, жашоосу ошол боюнча өзгөрбөйт. Продуктысы 1 айга да жетпейт, 2 жумадан кийин 2000 продукттун азыр эч нерсеге жетпейт да. Түгөнөт, анан жашоосу ошончо эле кала берет. Курс 2000 сом 3 жумага. Ким 2000 сомго өзүнө чечим чыгарып, болду мен курска катышам, жашоомду өзгөртөм деген адамдар 2000 сому 200 миң, 20 миң сом болуп кайра кайтып келет. Неге дегенде сиздин жашоого болгон көз карашыңыз өзгөрөт, сиз өзүңүз өзгөрөсүз, мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштайт, идеялар пайда болуп баштайт, акча таап баштайсыз. В общем, совсем башка жашоо болот да. 2000 сом. И бул жактан өтө арзан айтып атам, анткени көпчүлүгүнө мен мүмкүнчүлүк бергим келет да. Ысык көлдө, Караколдо жок, но Григорьевкада бар. Мен WhatsApp номеримди калтырып коеюн, сиздерге ушу WhatsApp номериге жазсаңыздар болот. WhatsApp номерим, ушу номерге жазыңыздар, же болбосо директке жазыңыздар. 15 күн бою, ишчи атырчу. 15 күн бою иштешебиз. Ооба, акчаны табасыздар. Андан да көп акчаны табасыздар. На самом деле чынындачы. Но мындай маалыматты, мындай жашоону деле сиз келишиңиз мүмкүн, түшүнүшүңүз мүмкүн. Ооба, бошогондо көрсөңүз болот, Венера, шашпай өзүңүз убакыт болгон кезде. Но ошого канча убакыт кетет? Мен сиздерге 15 күн ичинде жашооңуздардын жашоого болгон көз карашты өзгөрткөнгө, башка жаңы жашоого кадам таштаганга мүмкүнчүлүк берип атам. 15 күн ичинде болгону 2000 сомго. Жашоо сизге көрсөтүп коюш мүмкүн ошол нерсени деле. Но ал жактан сиз 20 жыл деле коротуп коюшуңуз мүмкүн, 2 жыл деле коротуп коюшуңуз мүмкүн ошол жашоого келиш үчүн. Сиз каалаган жашоого келиш үчүн жылдар өтүп кетиши мүмкүн. Андан көрө жыл менен ошончо жылды короткон жакшыбы же 2000 сомду бир берип коротуп койгон жакшыбы, өзүңүздөр уже чечим чыгарасыздар да. Ой, мен ансыз деле билем, ансыз деле үйрөнүп алам. Тияк бияктан көрүп алам десеңиздер жаңылышасыздар. Китептен окуп алам десеңиздер да жаңылышасыздар. Анткени мен деле ошентип ойлочумун 3 жыл мурун. Ошончо жылдан бери келаткан опытым 3 күндө 4-5 жылдан бери китеп окуп келе жаткан китебимди ошондон бери чогулткан ар бир китептен алып тияктан бияктан алып чогулткан билимди мен 3 күндө алып койгондо айтканда тренингке келиш керек экен, тренингке катышыш керек экен деген ошондо.
Ошондуктан өзүңүздөрдүн 2000 сомуңуздарду аябай келиңиздер. Мен ай сайын курстарга катышып барам. Ай сайын катышам. Азыркы учурда акыркы могул катышып аткан курсум 7000 сом бир айга. Бир айга эле. Ütөп ал только началосы, биринчи части да, андан кийин дагы башка часттар бар. Анан анысы ар бир курсу ар башка баада да. Мен силерге 3 жумада полностью информация берем. Бул жакта эмне үчүн? Просто бизде биринчиден айлык, среднестатистический айлык аз. Экинчиси айымдар көпчүлүгү үйдө отурушат, акча табышпайт. Үчүнчүсү бул менин миссиям да. Мен эгерде ушул нерсени силерге бекер берсем, силер балабайсыздар. Энергообмен болбойт дагы, мен чарчайм да бир күнү. Койчой ушуну айта бергенде эмне, лучше өтпөй эле коеюн деп. Анткени мен силерге убактымды коротуп атам, энергиямды коротуп атам. Ушунча жылдан бери алган билимимди, опытымды берип атам силерге. Чтобы сиздер мен кетирген катаны кетирбей, кыйынчылыктарга батпай, стресс, депрессия болбой, шартыңызды оңдоп кетиш үчүн. Шарты жокторго мен жардам бербейм, потому что сиздин шартыңыз жок болсо, ал менин жоопкерчилигим эмес, ал сиздин жоопкерчилигиңиз. Сиз акча таппасаңыз, мен күнөөлүү эмесмин, ага сиз болгон өзүңүз күнөөлүүсүз. Ошол нерсени түшүнүңүздөр да. Жоопкерчилик алыш керек жашоого. Кесибим боюнча мен англис тил мугалимимин, бирок кесибим боюнча иштебеймин. Анткени менин миссиям, предназначением, өзүмө жаккан ишим именно вот психология, айымдарга жардам берүү. Мен бекер дагы окутуп көргөнмүн, кошуп көргөнмүн группага. Бирок анан эч жыйынтык чыккан эмес, ошондуктан мен азыр вообще бекер кошпойм. Скидка кылып, акция кылып жардам берем, но бекер кошуу деген нерсе жок. Анткени сиз мисалы азыр жашооңуз начар болуп атса, акча таппай атсаңыз, декретте отурсаңыз, мен күнөөлүү эмесмин да, туурабы? Ал өзүңүздүн тандооңуз болгон. Сиз өзүңүз чечим чыгаргансыз. Өзүңүз ошо иштебей отурганыңыз өзүңүз, төрөгөнүңүз өзүңүз үчүн төрөгөнүңүз, мен үчүн төрөгөн жоксуз, Ошондой да, ошондуктан жашоого жоопкерчилик алыңыз. Мен постторумду айдана окусаңыз, өтө ылдый түшүп окусаңыз, постторум где-то бир 400 ашык аз эле постум бар. Башынан баштап окусаңыз, менин историямды түшүнөсүз, же болбосо кыскараак десеңиз, Instagram баракчада актуальный деген бар го, ошо актуальныйга кирип, наша история дегенди бассаңыз, ошол жакта кыскача историябыз бар. Кыскача айтып бергем. Бекер нерсе бааланбайт ооба. Англискийди эркин сүйлөйм ооба. Бекер нерсе эч качан бааланбайт. Бекер десе алабыз дагы бүттү калып калат ошо боюнча. Ошондуктан мен бекер азыр өтпөй калгам. Ошондуктан мен марафондорум бар, суббота, воскресенье 200 сом ар бир марафонум. Суббота, воскресенье обязательно бир теманы көтөрүп, бир тема жөнүндө марафон өтүп турам. Ошо марафондорго катышсаңыз болот. Мисалы, акча жөнүндө марафон бар 200 сом. Өзүн өзү сүйүү боюнча, женская энергия, турмушка чыккан айымдар үчүн марафон бар 200 сом. Вот ошолорду алып көрсөңүздөр болот. 2000 сомго мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо. Мен качан өсүп баштадым? Өзүм билмей акча төлөгөндө өсүп баштадым. Тренинг курстарга барганда өсүп баштадым. Азыр ушул деңгээлге кантип жеттим десеңиздер, өтө жөнөкөй. Мен көп окудум, тренинг курстарга катыштым. Тренинг Келет. Акча төлөдүм, анан ошону теорияда угуп коюп, жакшы экен, кылыш керек экен эмес, ошол нерсени кылдым да. Анан жашоом өзгөрдү, ошондон анан результатты алдым. Англисче сүйлөп берейинчи деп, эмне үчүн сүйлөп берейин сизге? Англисче билем деп сизге доказать этиш үчүнбү? Бул суббота, воскресеньенин марафондун темасы норма болот. Норма деген эмне? Эмне үчүн? Кээ бирөө мындай бар да, финансовый патологун пробивать эте алат. Кээ бирөө өзүн бир нерсени аяйт постоянно, мындай тырышып, жок, акчам кетип калат деген бул. Например, для кого-то норма күнүнө 10 000, машка акырынчы 10 000, 20 000 куруп аткан, для кого-то норма. Для кого-то это бир айлык акчасы да. Вот ошо норма жөнүндө болот. Суббота, воскресенье марафондун темасы ал жөнүндө айтам. Мен ар суббота, воскресенье марафон өткөрүп турам деп сөз бергенмин, бирок бекер эмес, 200 сомго. Эмнеге дегенде, бекер нерсе эч качан бааланбайт да, бир жолу айта кетейин. Ошондуктан бекер азыр мен өтпөймүн. Так, мен айтып кететмин эле. Вроде все. Баарын эле айттым окшойт, түшүндүрдүм окшойт. Жашоомду өзгөртөм, чечим чыгарган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө полноценный 1-3 жумалык курска келиңиздер жаңы жылга чейин. Жаңы жыл келет, анан жашоом өзгөрөт. Ушул 2020 эптеп эле бүтсүнчү десеңиздер, кептин баары 2020 жылда эмес, кептин баары сизде ушул жылга болгон Мариям, мен сага отуп атам го. Ушул жылга болгон көз карашыңызда. Мен мурун курстарды өтчүмүн, английский курстарда, зал курстарымда жок, өтпөй алгам. Мисалы, жөн эле сүйлөгөндө для чего? Бир цель болуш керек да, жөн эле англисче сүйлөй бергенде.
ар бир марафондун өзүнүн пайдасы бар. Ар бир марафондун. Сиз, например, Дилнара кайсы марафонду сурап атасыз? Ар бир марафондун өзүнүн баалуулугу бар. Например, бирөө акчаны туура бөлүштүрүш үчүн келет. Бирөө жолдошу менен отношениясын оңдош үчүн келет. Ар жуманын марафондун темасы ар башка да. Ошого жараша пайдасы да ошол. Мен азыркы жашоомо кантип келип калдым, кантип тренер болуп калдым, мотиватор болуп калдым десеңиздер, өтө жөнөкөй. Кантип курстарды өтүп калдым. Айтып атам го, курстарга катышып эле жашоомду өзгөртүп. Мен 6 ай мурун эң чоң вложением, өзүмө болгон эң чоң, прям масштабный вложением 66 000 сомго курс сатып алгам. Ошол эң чоң вложение болгон. Азыр вообще өкүнбөйм ошол курс сатып алганыма, потому что ошол курстан кийин, ошол билимден кийин мен жашоом настолько өзгөрдү. Жарым жыл ичинде ойго келбеген нерселердин баары болду да. 5 жылдан бери жетпей аткан максатыма мен 2 айда жеттим да. Прям мурун жөө жүргөн болсом, башында биз эмне кылабыз, жөө жүрөбүз. Башында биз кыймылдабайбыз. Азыр эч жака курска катышпай, эч нерсе кылбай отургандар, силер кыймылдабай эле отурасыңар да. Анан бир нерсе кылып, аракет кылып, видеолорду көрүп, элементарный YouTube каналдан китеп окуп баштасаң, сиз уже басасыз. Жакшы аксамай же кандайсыз, сиз басасыз да. Анан кой курстарга катышайын, тренингге катышайын болбой калды деп, марафон, элементарный 200 сомдук марафондорго катышканда сиз уже жүгүрүп баштайсыз. Жүгүргөндөн кийин андан да батыраак кеткиңиз келет да, батыраак жеткиңиз келет да каалаган максатыңыздарга. Тренингке келесиз, курстарга барасыз. Уже сиз машина менен жүрүп баштайсыз. Жүгүрүп эле велосипедде эмес, уже машинага өтүшөсүз, потому что тренингдин эмеси батыраак кетет да. Анан бир жолу отурдуңуз, машинага түштүңүз, кеттиңиз, курс бүттү, баары бүттү, мотивация бүттү, поддержка бүттү, эмне болот, бензин өчүп калат. Ошон үчүн постоянно катышып туруш керек. Андан кийин потихоньку мен ошо ай сайын уже курска катышып баштасаңыз, улам өскөн сайын, андан кийин мен уже самолет болот, уже самолет менен учуп баштайсыз. Бир жерден бир жерге, андан да бат жетип баштайсыз да. Мен ошол кезде ай сайын курска катышчу элем, ай сайын курска до сих пор эле катышам, но ошо самолеттон кетип атканда мен ракетадай эле учушум керек дедим да. Ракетага отурушум керек дедим дагы, ошо курсту сатып алдым 66 000 сомго. Ракетада эле кетти да результаттарчы. Мени стористерден көрүп жүргөн адамдар, жашоодо анда-санда көрүп жүргөн адамдар да айтышты да, сен ушунчалык өзгөрдүң, анын сыры эмне дейт да. Эч кандай сыры жок, анткени мен өзүмдүн үстүндө иштедим, мага керектүү информацияны алдым, мага керектүү курстарга катыштым да, ошол нерсени практикада колдондум, бүттү. И все. Бул настолько просто и настолько сложно ошол эле учурда. Анткени өзүңдү өзгөртүш өтө кыйын да, аябай кыйын нерсе ушул да. Зона комфортадан чыгып бир нерсеге аракет кылган өтө кыйын нерсе. 200 сомго акча марафону болгон. Записи көрөсүздөр, женская энергия деген марафон болгон. Самооценка плюс отношения жөнүндө, аялдын ролдору жөнүндө. Эмне үчүн эркек киши менен отношения бузулуп кетет, турмушка чыккан айымдар үчүн. Эмне үчүн кол көтөрөт, балким измена кылат, вот ошол жөнүндө аялдын канчалык деңгээлде бул жакта роль ойнойт ошо эркек киши үй бүлөдө жашоо үчүн, ошол жөнүндө сүйлөштүк. Только турмушка чыккан айымдарга, потому что темалар аябай глубокий, интимный темалар. Обычно биз ал темаларды козгобойбуз, менталитетибизде жок ал нерсени сүйлөшкөн, эч ким менен сүйлөшпөйбүз, но ине жөнү чейин болсо да, но ошол нерселерди затрагивать эттик да, ошол темалар бар. Ал суббота-воскресенье, өткөн суббота-воскресенье болду, марафондун баасы 200 сом. Анан мурунку выходной күндөрү тоже марафон болгон, акча жөнүндө, акчаны туура бөлүштүрүү, көбөйтүү, туура пайдалануу жөнүндө болгон. Ал марафондагы баасы 200 сом. Бардык нерсе доступный да. Мен ошол эле марафонду, акча жөнүндө марафонду сиздерге өтүп бердим. Ошону мен убагында 5 жыл мурун 3000 сомго сатып алгам. 3000 сомго 3 күн барганмын. Ар бир сабагында 4 сааттан отурчумун, 3000 сомго. Ошо мен постоянно алган билимимди доступный баада берем да, чтобы бардыгына жеткиликтүү болуш үчүн. Эгерде мен азыр сиздерге алып туруп, менин курсум 10 000 сом турат десе, ашып кетсе бир 10 адам келиши мүмкүн. Но ошого акчасы бар адамдар. Калганы бир айда тапкан акчасы 10 000 болот болсо кайдан келет, туурабы? Да, Элизатчы, бүт эфиримде барлык жакта барсыз да. Азыр болсо ошол эле сабактарды записи көрөсүздөр, марафондорду. Марафон суббота-воскресенье 2 күн болгон. 2 күндүк марафон 200 сом. Азыр 3 жумалык курс башталды уже. Анын баасы 2000 сом 3 жума, 15 түз эфир. 15 түз эфир. Куратор менен, поддержка менен, обратный связь менен бүт сурооруңуздарга жооп аласыздар.
күндө жолугушабыз. Суббота, воскресенье эле салабыз. Дагы бир жолу айта кетейин, күндө бир кино берем сиздерге обязательно, күндө музыкаларды берем, күндө литература берем, кайсыны окуш керек. Но литератураны дагы мен азыр карап байкап туруп берем, потому что скорее всего мен ошо литератураны, китептерди мен өзүм жөнөтөм сиздерге электронный вариант, чтобы сиз китептерди издебеш үчүн. Көбүнчөсү айылда жашагандар китептерди алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бир китеп эле азыр 300 сом, 400 сом турат, билесиздер. Вообще супер, Динара, вообще супер. Акча марафонуна келиңиз, либо 3 жумалык полноценный курска келиңиз. Сонун нерсени баштаптырсыз. Но ошол эле учурда сиз бир направленияны тандап кетпесеңиз, фокусуңуз мондай чачырап кетет, дагы эмоциональный выгорание болосуз да. Кылырыз, анан тажайсыз бир күнү. Ушундай тажайсыз, анан тортуңузду алып калат, английскийиңиз да калып калат да. Ошон үчүн предназначение, өзүңүздүн предназначениеңиз эмне? Мен мисалы англис тил мугалимимин, англис тилди билемин, тилди үйрөтө аламын, бирок көбү сурайт да, эмнеге Америкага кетпейсиң депчи. Кетким келбейт да мен. Тил билсе эле кетиш керек деген түшүнүк эмес да. Эмне үчүн англис тил курсун үйрөтпөйсүң дейт да. Үйрөткүм келбейт да. Үйрөтүп көрдүм мен. Курстарды, онлайн курстарды өтүп көрдүм, просто это не моё, меники эмес да. Мен үйрөткөндө мен ушундай бир удовольствие албайм да. Мисалы азыр эфирге жарым сааттап кирдимби, 1 сааттан ашып кетти уже мен сүйлөп атканыма. Вот ушул нерседен мен удовольствие алам, ушул нерседен рахат алам, ушул нерсе мага энергия берет, дем, күч берет. Менин миссиям ушул да, айымдарга жардам берүү. Айымдарды ушундай ситуациялардан чыгарып кетүү. Ошондуктан мен тажабайм да, эфирге чыкканда тажабайм, анткени эмеле Гүлянды экөөбүз 1 саат эфирде сүйлөшүп отурганбыз, уже менин 2 саатым кетип атат. 2 саатта мен ушул жакта жылбай отурам, силерге сүйлөп берип. Потому что это мага ушул нерсе жагат да. Вот и все. И бул жактан приятное с полезным да. Качан сен өзүң ишиң өзүңө жакканда, өзүң ишиңен удовольствие алганда, рахат алганда, ошол ишиң сага акча алып келет да. Мисалы мен азыр полноценный курсум бар. Курста эмне болуп пайда болгон? Спрос аябай көп болгон да. Айгерим же тигил, бул кантиңиз, антиңиз, минтиңиз деп ар бирине бирден түшүнүп отуруп эле мен бир целый курс кылып койгом. Өзүм 3 жылдан бери басып өткөн жолумду мына 3 жумага камтып койгом да. Выжимкаларын алып, именно керектүү нерселер. Мен ошо 3 жылда эмненин баарын кылдым. Анан арасынан көп нерсе иштебейт да. Бир идея окшошпойт, иштебейт. Мен иштеген нерсенин баарын алып 3 жумалык курска камтып койдум. И все. Бүттү. Мен Гүлан акын бүткөндөн кайра өзүм кирдим да, эфирге биротоло өтүп коеюн депчи. Сөзсүз түрдө ар биринин индивидуальный подход болот. Мисалы, мындай да, курска ар ким ар кайсы проблемасы менен келет. Ар кимдин проблемасы ар кандай, ар кимдин жашоо шарты ар кандай, ар кимдин статусу ар кандай, ар кимдин жашы ар кандай. Понимаете? Азыр курска келген тапшырмалардын группага жөнөтөсүздөр да. Курска келген максатыңыз деп окуп отурсаң, бири-бирине окшошпойт, ишенесиздерби? Бири-бирөөсүнө окшошпойт. Но бардыгын бир чогулткан бир эле нерсе бар. Бардыгын ошо проблеманы чечейин деп келет адам, бирок ошонун бардыгын бириктирип турган бир эле нерсе бар да. Мен ошол нерсени жакында эле түшүндүм да. Вот, Эльнура эже, ошон үчүн дагы эме болот да, энергия болбойт ошон үчүн дагы. Сиз каалаган ишти кылган үчүн дагы. Бардык айымдардын ар кимдин өзүнүн проблемасы ар кандай деп атпаймынбы? Курска келген максаты ар кандай, но бир эле бардыгын бириктирген бир нерсе бар, ал самооценка. Самооценка. Бардык нерсе ошол жакта жатат. Ошондуктан мен бул курста именно самооценкага, өзүн өзү сүйүүгө аябай чоң басым жасайм да. Кептин баары ушул жакта жатат, и все. Өтө көп психологический проблемалар, жашоосундагы проблемалар, финансовый проблемалар бүткүл ошого такалат да. Ошо 1 сааттан ашык сүйлөп койдум, мен кетейин, жөнөйүн, 11 болуп кетти. Кичинекейде балдарым бар. Улам кирип чыгып, тажап башташты уже. Аларды уктатайын. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарды сабактан күтөм. Эльнура эже, сизге да чоң рахмат. Мен фанаткам Эльнура эже. Анан Эльзат эже. Марафондорду, акча марафонун 200 сомго алсаңыз болот. Женская энергия марафонун 200 сомго алсаңыз болот, 400 сомго да. Вот, супер. 200 сомго мен сизге бир марафонду жөнөтөм, группага кошуп коемун. Ал сабак, 3 жумалык сабак 2000 сом турат деп атам. 2000 сом. А марафон 200 сом. Либо акча марафону, либо женская энергия марафону. Но именно 2 марафонду тең мен ушул 2000 сомдук курста беремин. Ошол сабакка кошумча кылып беремин.
как дополнительно кылып беремин да. Все, Таласта бар экен. Таласта азыр номерин жөнөтүп коем. Сториске жазып коем кайсы экенин, кайсы номерден чалып алсаңыздар болот. Где-то бир 350 сомго аласыздар доставкасы менен эсептегенде. Кесибим боюнча айта эле атам, аңгыз тил мугалиммин. 2000 сомдук курстан сиз 3 жум өтөсүздөр, плюс еще суббота, воскресенье мен сиздерге эмелерди берем, айтып атам го. Акча марафонун берем, 2 күндүк марафон. И женская энергия сабакта марафонду да жөнөтөмүн. Таласта командасын алган, бирок бар болуш керек дейт. Бар болуш керек дейби. Номерин бер дечи анда. Ошо командасын алганда, негизи Таласка 15 күндөлүк кеткен, өзүнүн командасына фабрикте иштегенде жалган. Бүт марафонго жазылыш үчүн мага личкага эле жазыңыздар. Эмеде WhatsApp номерим деле бар. Неле атың өчкүр. Шапкар профилида 1000 сом деди эле го дейт. Эгерде Токтокандан келсеңиздер 50% скидка деп айтканмын Токтоканга. Кече Токтокан экөөбүз жолукканда айтканмын. Ким Токтокандан келе турган болсо мен скидка кылып берем деп. Мен көпчүлүк айтышат, менин стористерим сплошной мотивация депчи. Билбейм, мага көп деле билинбейт, но эл айтса, значит, ошондой окшойт да. Көпчүлүгү мотивация кылагам дешет да стористен. Токтокандан келген подписчиктерге 50% скидка бар. Курс өзү 2000 сом турат негизи. Но Токтокандын көбүнчө подписчиктери үйдө отурган айымдар бүт эле, декретте отурган айымдар. Меники деле ошол. Ошондуктан мен скидка бергенмин. Но бүгүн эртең эле действует скидка, андан кийин бүттү. Андан кийин скидка тыкпага айланып калат дебейинби. Бүгүн эртең набор болот, андан кийин курска деле кошпоймун уже өзү, потому что уже башталып кетти да сабактар. Токтокандан келсеңиздер 1000 сом болот. Бул сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүк, пайдаланып калыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүк болбойт башка. Тем более жаңы жылга чейин сиздин жашооңуз настолько өзгөрөт, что өзүңүздөр таң каласыздар. Ушундай да жашаса болобу депчи. Мен башында таң калып жүрчүмүн да, оказывается, разве так можно было дечимин да. Ушундай да жашаса болобу, ушуну кылса да болобу депчи. Оказывается, все можно. Биз просто өзүбүзгө разрешать этпейбиз да. Элизат эже катышкан. И то Элизат эже жайында катышыңыз беле, потому что мурунку сабактарым жайдан, анан ошончо эмем кайра возобновлять этип улантып келатам да. Мурун мен WhatsApp'тан аудио сообщение кылып өтчүмүн. Прямой эфирде кылчу эмесмин, аудио менен өтчүмүн. Бүгүн эртең жазылсаңыздар болот, андан кийин төлөм кабыл албайм. Сабакка кошпойм, потому что артта калып каласыздар. И то скидка менен. Элизатча ошондон бери менде постоянно любой жакта жүрөт Элизатча. Самай жөнүн тааныйм. Июльда, акыркы жолу ошо июльда болгон курсум, ошо боюнча мен кайра азыр декабрь болду, ноябрда баштадым. Кайра улап баштадым. Сабактар кыргызча, кыпкыргызча болот. Анткени аудитория кыргызча да. Прямой эфир интересныйраак ооба записке караганда, на самом деле. Живой сүйлөшүп аткандай болосуңар да. Живой сүйлөшөсүңөр да. Просто камерадан эле болгон болбосо. Аксамай же менен экөөбүз эмеге катышканбыз да. Супер мама 2020га конкурска катышканбыз мартта. Ошондон тааныйм Аксамай жени. Болду, макул мелиңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Барыңыздар эртең сабактан күтө кетет экен. Жөнчөй. Барыңыздарды сабактан күтөм, жолукканча. Мына Меликхан же кандайсыз? Мына Меликхан же дагы ноябрда болгон потокто 5-чи потокто катышкан. Бул же 6-чы поток. Башынан сабак өтүп келгенден бери 6-чы поток. Айкан мен эфирде деле ойдо жок эле чыктым. Сабак эртең менен 8-де болот. И, кстати, дагы бир сонун жаңылык. Вживую курска катышкандарга мурунку потоктор, кийинки потоктор, өткөндө эле биз кечээ эле жолуктук. Курска катышкан айымдар менен жаңы жыл алдында встреча болот бизде. Сонун встреча болот, көчөдө өтө сонун встреча болду. Встреча болот, келиңиздер. Кечээ курска катышкан эжелер келди. Көп адамдар келди. 7 адам отурдук, айымдар. Жалаң бизнес кылган айымдар экен, онлайн бизнес, офлайн бизнесин баштаган айымдар экен жалаң.
Токтакан бизде блогер өзү, плюс мастер класстар бар. Это сама по себе блогер Токтакан. Андан кийин Зарина эже мусулманский курстан кийин бизнес ачасыздар. Эмнеге дегенде Зарина эже курс бүткөндөн кийин чечим чыгарды дагы мусулманский продуктларды сатып баштады. Мен сториске да белгилейм. Ал келди. Андан кийин Асел деген эже келди. Асел эже СММ кылат экен, еще колго немелерин жасайт экен, жанагы диадемалар бар го, ошолорду жасайт экен. Ооба, дуалар менен мен кимден Гуляндадан алайын, бөлүшөм. Записи көрө бересиздер, Москва айтсасын болбосуздар, записи сабактар көрө бересиздер. Да, Эльзатчы, заранее айтып коем, группаларга таштап коем. Группада барсыз да. Мен эмелерди, группаларды өчүргөн эмесмин, ошо группаларга бүт информацияны таштап коем. Канчасында жолугабыз, жаңы жыл алдында буюрса жолугабыз. Андан кийин Жидегүл курска эмеге сабакка жаңы катышып баштады. Мен марафонума катышкан Жидегүл варенье сатат экен, үйүнүн жолдошу Россияга чейин алып барып сатат экен. Россияга чейин барып сатат экен, и плюс еще салаттар жасат экен. Мага малина белек кылды, варенье белек кылды. Ошондой бизнеси бар экен. Дагы Аксама эже келди. Аксама эже азыр гүл бизнес баштап атыптыр. Гүл бизнес, гүл сатып еще үйдөн пицца, салат, тамак аштарды сонун жасап экен, плов басып берет экен. В общем, бардыгы ушундай бизнес айымдар. Венера эже өзүнө идеяларды алып кетти. Мен эмне курс ачсам экен ойлонуп туруп, ал дагы чечим чыгарып кетти. Көчөкү встречабыз аябай сонун болду. Жалаң бизнес ледилер жолуктук. Чынында эле өтө сонун встреча болду. Ошо сөзсүз түрдө бизнес ачасыздар. Андан кийин бизде стористен эле бүгүн кружканы көрсөттүм го сиздерге. Женская слабость Кочкор деген, Кочкордо Үмүт деген кыз бар. Үмүт өзү Кочкордо немеси бар экен, косметика саткан магазини бар экен, китеп саткан магазини бар экен. Эми ошол ооба, мага жазып койсо, реквизиттер бар, жанагы Токтоканда постунда жана мен сүрөтүм жүрбөдү эле, жайында түшкөн сүрөт. Ошо сүрөттүн алдынан карасаңар, реквизиттер бар, ошону жазып туруп эле мага чек жөнөтүп койгула WhatsAppка. Женская слабость. Ал Кочкорго эле сатат экен, курстан кийин масштабный кылып, азыр сонун идеяларды кылыптыр. Наборлору 160 сомдон эле өйдө экен. 160 сомго жаңы жылга бирөөнө сонун белек берсеңиздер болот. Мен жолдошума мага кружкасын алдым, плюс еще китеп алдым, 5 языков любви. Китептерди алсаңыздар болот. Коробочный немеге, коробкага подарочный кылып, сонун кылып жасап берет, жаңы жылга сонун белек болот. Ошо масштабный кылды. Андан кийин бизде Солкуктан Чолпон эже бар. Чолпон эже булочка бизнесин баштап атат. Булочка заказ алып сатам дейт. Буюрса, Чолпон эжеден дагы булочкаларын алып, аларды сиздерге да көрсөтөм. В общем, жалаң бизнес леди болуп кетесиздер. Неге дегенде, идеялар келип баштайт. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп баштайсыздар. Курстан өзүңүздөр эле уже изденип баштайсыздар да. Само по себе өзүнүн өзү мүмкүнчүлүктөр келе берет. Ооба, Меликхан жеткенде келбей алдыңыз, кошумча акча тапканды үйрөнө бересиздер. Тиянан, биянан, в общем, өзүнөн өзү келе берет да. Само по себе эле өзүңүздөр түшүнбөй деле каласыздар. Кечөө кеш керек болчу да. Сонун болду кечөө. Ошондой. Жаңы жылдын алдында дагы бир сонун встреча болот, дагы бир жолу жолугабыз айымдар, курска катышкан айымдар. Токтокондо сторисинде айта кетти, чогуу жолугабыз буюрса. Кечөө сонун отурдук. Эң интересный, бардыгыбыз эле ушу Теречитте жашайт экенбиз. 3-4 эже, ал эми биздин 4-өөбүз экен даже. Ал эми биздин бирде жашайт экен. Жөө эле басып барып эле кирип кеттик кафеге. Алтын Ордо менен Кара Чыгачтан Токтокан менен эле Жидегүл келди. Анан бир эже көлдөн келди, как раз шаарга келип калган экен, кетем деп аткандан бүттү, ошентип эле жолугуп калдык. Алыста барган жокпуз, жөө басып барып эле кафеге кирип, кайра үйгө кетип калдык. Бишкек ошентип жолугабыз сөзсүз түрдө. Мен ошо Ошко эч эле жетпей жүрөм. Жазында буюрса Ошко барам деген ниетим бар. Ошту көргүм келип жүрөт. Күздө барайын дедим эле, күздө жетишпей калдым, ошо боюнча күндөлүгүм кечирээк чыгып калды, күндөлүк менен барайын дегем негизи. Ооба, сабактар онлайн ушундай түз эфирде, бирок YouTube каналда закрытый ссылканы жөнөтөм. Кимге ссылка барса, курска катышаткандар атайын группа бар, WhatsApp'та закрытый группа. Ал жака сабактар жөнөтүп турам, күндө тапшырмаларды жөнөтүп турам. Хорошо, Эльзатча, мен заранее айтам анда, мен заранее датасын тактап алып, анан айтып коем сизге. Буюрса барабыз, бардык жака барабыз. Күн жылып, жаз келсин. Оштон баштайбыз буюрса. Чоң команда болуп, бири бириз менен сүйлөшүп,
байланыш турсак эле сөзсүз түрдө бардык жака барабыз, живую жолугабыз. Кечээ эле жолугушуу вообще сонун болду, аябай сонун болду. Бири-бирибизден ушундай мотивация алдык. Сонун темаларды сүйлөштүк. Бирөө сүйлөсө ооз ачып эле отурабыз го, улам бирөө сүйлөсө ооз ачып эле отурабыз. Анткени ар бир адамдын өзүнүн билген билимдери бар, өзүнүн биз билбеген нерселери бар да. Ар бир адамда ушундай качестволор бар. Улам бирөө сүйлөсө карап эле отурдук. Ушинтип эле бирибизди карап эле бүт баарын өзүбүзгө алып, информациянын баарын, жаңы нерсенин баарын алып отурдук. Сонун болду. Курска жазылуу үчүн мына WhatsApp номерим турат го. 559-2009 ошол номерге жазсаңыз, мен сизге реквизиттерди жөнөтүп коем. Бүгүн эртең түнкү 12ден кийин төлөм кабыл албайм. Андан кийин кошпойм уже, анткени эртең уже биринчи сабак башталат. Бүгүн вступительный сабак болду. То есть бүгүнкү күн биринчи сабак деп эсептелбейт. Андан тышкары еще 15 эфир болот. Ошо барыңыздарга бейпил түн. Мен 1,5 саат сүйлөп салдым. Мен эфирге кирдим дегиче бүттү, чыкпайм да, отура берем. Барыңыздарга ийгилик, барыңыздарды курстан күтөм, сөзсүз түрдө. Сүйлөшөбүз жолукканча. Барыңыздарга ийгилик эң башкысы. Эң башкысы. Барыңыздарга чоң рахмат эфирге отуруп бергениңиздерге. Мен акырына чейин угуп, суроо бергениңиздерге чоң рахмат. Ва алейкум ассалам. Дагы бир сонун немен айттым, жолдошум сабак өтүп берет. Сонун болот. Так, Жусупова дейт. Эгерде сиз турмушка чыккан болсоңуз, курска катышсаңыз болот. Ким түшүнбөй калса, эфирди башынан көрүп коюңуздар. Курстун акчасын да, кайсыл акчаны дейт да. Курска катыша тургандар. Жолдошум бир эфир өтүп берет. Аялдар айта беребиз да, күйөөң андай кыл, мындай кыл деп. На самом деле эркектерге эмне жагат, эмне кылыш керек? Кандай кылган болот, кандай кылган болбойт, ошол нерсени жолдошум өзү айтып атам, бир эфир кылып даярдап өтүп бер деп. Мен ар жак бир жактан албай эле экөөбүздүн отношениябызды эле айтып бер. Вот что нравится, что не нравится, мен өзүм дагы бир сыйра билип алайын деп. Түз эфир эртең менен болот. Ооба, эфирди сакташ керек болуп калды Элнур эжечилине. Түз эфир эртең менен саат 8де болот. Но ал курска катышкандар үчүн, потому что курс башталып атат. Основной 3 жумалык жаңы жылга чейинки курс башталып атат. Негизи турмушка чыккандарга ооба, бирок эгерде сизге ушул нерсе аябай керек болуп атса, проблемаңыз көп болуп атса, өзгөрткүңүз келип атса, катышсаңыз болот. Менде ар бир потокто бир турмушка чыга элек кызды алам да, сөзсүз түрдөчү. Бир потокто бир кыз сөзсүз түрдө келет. Пожалуйста, же мен да катышайынчы деп. Вот, супер, Элинежа, вообще супер. Өтө сонун. Барыңыздарга ийгилик. Мен азыр чыкпай отура берем, чыгып кетейин андан көрө. Элинежа, сөзсүз түрдө кинону көрүңүз. Мен кинонун атын унутуп атам азыр. Эме карап, группадан эле карап туруп эле мен силерге жөнөтүп коеюнчу. Сториске кирип коем, стористен азыр Гуляна уктап калбаган болсо мен жанагы мен алайын. Дуаны алайын, кайсы дуаны? Ал дуа, ооба, ошол номерге сала берсеңиз болот. Ал дуаны 4444 жолу айтыш керек экен, анан любой максат кабыл болот деп атпайбы? Ошол дуаны алайын, анан ал жанагы ыйык дуалар, ыйык жана кабыл болгон дуалар деген сырты көк китеп бар. Дуа китеп бар. Ошол дуа китептен алсаңыздар болот. Анын бүт жака доставка бар. Аны кимден аласыздар? Загин эжеден аласыздар. Мусулманский китептерди саткан эжеден. Ошол эженин дагы Instagram баракчасына отметка кылып анда кирип коем. Мага кечээ Зарин эже берген ошо китепти. Эмнени айтайын? Кинону мен азыр сториске киргизип коем, карап туруп сөзсүз түрдө киргизип коем сториске. Дуанын атын киргизем, китепти каяктан алсаңар болот, ошону киргизем. Гулянда менен болгон эфирди көрсөңүздөр, Гулянда Ибраева деген бир дуаны 4444 жолу айтканда, ошол дуа бир максат коюп туруп айтат экен, ошол сөзсүз түрдө кабыл болот экен. Ошентип барактан айыкты, ошо болгон окуя экен деп мага айтып берди. Дин жагынан ошо Гулянда аябай информацияны, өтө сонун информациялар менен бөлүштү. Сонун дуалар менен бөлүштү. Ошол мен дагы өзүмө эстеп калдым. Бүгүн азыр ошо китептен издейм азыр ошо дуаны. Может быть, ошо дуаны сиздерге скрин кылып деле тапсам жөнөтөм. Но лучше өзүңөр, конечно, ошо дуа китепти алып алып окугаңар өтө сонун. Ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар ооба. Ушул номерге эл сомго да салсаңыздар болот, единица кылып да салсаңыздар болот. Но желательно эл сомго, конечно. Барыңыздарга бейпил түн. Жакшы жатыңыздар. Бүгүн эгерде сторисин көрбөй калсаңыздар, эртең күтүңүздөр, потому что аябай аз кеч болуп кетти. Мен аны издешим керек, Гуляндан сурашым керек, может ал уктап калды. Потому что эфирибиз 1,5 саат мурун бүткөн да, может ал уктап калды.
Ошондуктан стористерден күтүңүздөр, стористерде мен силерге айтып берем. Күнөөлөктөрдү каяктан аласыздар, каякта канча алган, кайсы номер, тоже сториске чыгарам. Өзүңүздөргө скрин кылып, анан чалып, байланышып ала аласыздар күнөөлөктү, хорошо? Барыңыздарга бейпил түн.